Шашлык. Не шашлык, не шашлык. Шашлык емес, шашлык. Шашлык? Шашлык. Шашлык па? Шашлык, о. Шашлык кеттік, да. Шашлык. Лайфхак деген манелу қавар сілерге. Сонын рецепт, сонын қавар. Нондай природаға чықыла туғандар, витамин Д-ға байғыла. Жана мынакей кычкылтек кислород деп эле кыйналып атканыбыз, жүрөгүбүз, өпкөбүз, каныбызда кычкылтек жок. Байыгыла. Мына ноғындай эс алуу жана ден соолукка пайда. Көрдүңөрбү, кандай кыпкызыл. Эмне үчүн кыпкызыл рецептин айтып берем. Көрдүңөрбү, сочный, согу таанып турат, сочный. Кандайча сочный кылышты, аны да айтып берем. Шашлык келди. Тугандар, мынакей биз мындай кылып туруп бир экөөнүн чыгарайын. Карагылачы, тугандар. Охо! Мындайча айтканда, кыпкызылы эмне үчүн кыпкызыл мен силерге айтып берем. Бисмилла. Сочный. Тугандар, эмне үчүн чизген жокмун. Бул сөөк менен кыргыздарда белгилүү бар эле билет. Сөөккө жакын эттер дамдуураак болот. Мен мисалы шашлыктын жанагында сайган эмес, мындай сөөгү бар, стейк деп коелу, мындай омуртка. Ушундайларды жакшы көрөм. Ушуларга жакыныраакмын. Жана бул эт именно мынакей таластан келген, ошол жактан сойдурган, ошол жактан бетегесин жеген. Бул жактагы жанагы букалар, багылган бука бөгүстөр эмес. Же болбосо бияктан жанагы саска жайылган кой эмес. Ошол жактагы бетегени жеп келген койдун этинин даамы мындай болот. Эмне үчүн кыпкызыл? Анткени маринатында жумуртка бар. Эмне үчүн сочный? Маринатында ун кошулган. Ал сокту кармап сыртка чыгарбайт. Рецептин мен силерге дагы да айтып берем. Биз менен болгула. Ассаламу алейкум.